Кимде ким ыр музыка аралашып, чыгармачылыкта жүрө бере турган болсо, көп арам нерселерге жолугат. Көп арам нерселерде журулушуп, аралашып жүрө бергендиктен адамдын жүрөгү карарып, каратак басып, анын ыйманы алсырап, хиджабын чечип, жана намазын таштап коюу коркунучу бар. Адам эмне болуп, ошо күнөөлөрдүн арасында жүргөн себептүү баткакка батып отуруп, арам нерселерге белчесинен батып, арам нерселер күнөө болбой калган деңгээлге жетип, адам арам нерселерди күнөө деп сезбей калат. Аллах сактасын. Ошондуктан биз дайым ыр музыка менен алектенип жүргөн, намаз окуп жүргөн эже карындаштарга дайым эскертип келебиз. Адам кантип арам аралашкан жерлерге барып, арак койгон жерлерге барып, бийлеп, намахрам аялдар аралашкан, эркек аял аралашып, бири-бири менен бийлей турган жерлерге барып, жана башка толгон токой арам аралашкан жерлерге барып, ошол жерге хиджаб кийип алып, ырдап, ошонун акчасын алып, ошол арам нерсе менен кантип азыктанат. Аллах сактасын. Жана ошондой эле туугандар, ошол Анжелика карындашыбыздын ошол хиджабын чечкенин алдында комментарийлерде хиджабчандарда лайк басып, колдогондор бар экен туугандар. Бул неден кабар берет туугандар? Аллахтын буйругун таштап, кийимин чечкен адамды сен туура кылып жатасың деп лайк басып, сеники туура деп колдогон адамдын ыйманы сообу деги? Бул эмне болгон адамдар? Тескерисинче биз кейишибиз керек эле. Карындашыбыз уяттуу жерин ачып, ауратын ачып, Аллахтын буйруганына каршы келип чечинип алыптыр деп кейгендин ордуна лайк басып аны колдогондор. Себеби ошол лайк басып колдогондор дагы ошол эртең күнү хиджабтарын чечип коюу коркунучу бар. Ошондон туугандар, мына Рамазан айына кирип келип калдык туугандар. Рамазанда ниеттерибизди жаңыртып, ким эмне үчүн хиджаб кийип жүргөн болсо, эмне үчүн намаз окуп жүргөн болсо, эмне үчүн ибадат кылып жүргөн болсо, ниеттерди биз жаңыртып оңдоп алалы. Аллах үчүн да оңдоп алалы. Болбосо эл көрсүн, эл айтсын, эл мактасын, эл тигинсин, эл минтсин, эл карап койду, эл тигинтип кой деп эл менен эсептешип жүрө бере турган болсок, амалдарды таштап коюу, хиджабты чечип коюу, намазды таштап коюу коркунучу бар. Анан туугандар, аялдын аураты, аялдын уяттуулугу, аялдын абийири кымбат турат. Ошол кымбат нерсени бекер көргөзүп чечип салбаш керек. Аллах сактасын, эртең ажал келип калып, Аллах таала биздин жаныбызды алып кое турган болсо, ошол хиджабтарын чечип койгон эже карындаштардын жанын алып кое турган болсо, эртең анын уяттуу жерлерин кепин менен жапканга туура келет. Биздин ислам динибиз тирүүлөрдүн абийирин, уяттуулугун сактап эле токтолбостон, адам өлгөндөн кийин анын денесин, уяттуу жерин бөтөн эркектерге көргөзбөш үчүн сактап койгон кепин менен урап. Баарыңыздар билгендей, мүрзөгө барганда ошол өлгөн, бул дүйнөдөн өткөн аял кишинин денесин көргөзбөстөн үстүнөн килем менен жаап узатабыз. Не үчүн? Ал өлүк болсо дагы анын абийири, уяттуулугу сакталган. А тирүү адамдыкычы андан 100 эсе сакталган. Ошондуктан тирүү кезимде хиджаб кийип, уяттуу жерибизди жаап, кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Эсиң барда этегиңди жый деген. Жана ошондой эле баардык эже карындаштарга кайрылат элем. Биз хиджабты кие турган болсок, биз бир гана калыс Аллахтын ыраазычылыгы үчүн киели. Бирөө үчүн эмес, мода үчүн эмес, ата айткан үчүн, байке айткан үчүн, күйөө айткан үчүн эмес. Чын ыхластан бул ибадат, Аллахтын буйруган парзы деп киели. Ошондуктан биз мусулмандар арам нерселерге түшүп калбаш үчүн жана Аллахтын буйругу болгон ибадаттарды таштап койбос үчүн эң биринчиден туугандар динибизди туура акыйданын үстүнө курушубуз керек. Ишенимибизди оңдошубуз керек туугандар. Ал дегендик өзүбүздүн Роббубузду жакшы тааныта турган, Аллах Тааланы жакшы тааныта турган таухид деген илимди үйрөнүшүбүз керек. Таухидти бекем карманышыбыз керек туугандар. Таухид бул диндин фундаменти. Ла илаха иллаллах келмеси бул таухид келмеси.
Эгер биздин фундамент таухидибиз бекем болсо, намазыбыз кулабайт, хиджабыбыз кулабайт, Аллах буйруган бардык амалдар кулабайт. Жана Аллах тыйган арам нерселерге түшүп калуудан биздин таухидибизди кармануубуз сактайт. Бизди байлык, бийлик азгыра албайт. Бизди атак даңк азгыра албайт. Миллион подписчик азгыра албайт. Жана миллион доллар азгыра албайт. Биздин максатыбыз убактылуу жашоодо, жалган жашоодо жакшы амалдарды кылып, Аллахтын ыраазычылыгына умтулуп, Аллахтын ыраазычылыгын гана көздөп, түбөлүктүү бейишке гана умтулуу болуп калат.